Райымбек Турсунбаев Кыштоодогу сарайга жакында жайлоодон көчүп келди. Буга чейин той топтоо сарай ичин жылуулоо иштерин жүргүзгөн. Ошол күндөрү жытыган жүн кыркын менен алек. Кой кыркын зыпылдаган бул жабдык менен тез эле кыркалат. Койлор да жүдөбөй сергийт. Бирок түйшөлткөн жумуш алдыда. Сапырылган жүндү көздөн далда кылып жок кылуу. Кыркылган койдун жүндөрү жөн эле ысырап болуп, эч нерсеге жарабай. Мына азыр көрүп атсак, өзүбүздө көрүп аткандай нонту жүндөр жөн эле сапырылып жатат. Мына могу жер 2-3 күндөн бери чогулган жүн. Бир 2 күнкүсүн тиги атайын бир яман бар, ошол жерге апарып төгүп атам. Кудай үстүн топурак менен көмүп коебуз, тегистеп деп. Кыштоодогу малчылар өкмөттүн жүн кабыл ала турган пункттар ачыларын жакында угушту. Бак тарактын түбү деле талат үстүн баары эле жүн болуп калды. Бир продукция өндүрүп чыгарса мүмкүн талат үстү тазалыкка келет эле. Мүмкүн жанагындай иштетүү, кайра иштетүү, ушу жүндөн бир продукция чыгаруу максатында болсо кыргыз эли үчүн, жалпы карапайым калк үчүн, мал чарбачылык менен алектенген бизге окшогондор үчүн жакшы бир жаңылык болмок. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун базасында иш-чара болуп өттү. Бул фермерлерге ушундай чакан ишкерликти колдоо боюнча демонстрациялык борбор ачылды. Ошол борбордо бизден Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин төрагасынын ордун басары Төрөбаев Бакыт Эргешевич ошол өз сөзүндө айтып өттү. Ар бир аймактарда ошол жүндү иштетүүчү, тери иштетүүчү станоктор коюлат буюрса деп. Буюрса мындан ары жүндөр ошол өрттөлбөй ошол кабыл алуучу пункттарга тапшырылып, биздин фермерлерибизге киреше булак болуп калат. Таласта учурда 600 миңдей баш койдун жүнү эч нерсеге жарабай таштандыга ташталууда. Салика Садиева, Алихан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.